Facebook'ta өлкө башчынын сүрөтү менен ар бир кыргызстандыкка 50 000 сом мамлекеттик жардам тууралуу билдирүү тарады. Анда көрсөтүлгөн. Тиркелген шилтемедеги Telegram канал Азиза Ислам деп аталат. Политклиника медиасы бул маалыматты текшерип көрдү. Канал 5 сентябрда түзүлгөн. Каналда автор өзүн тааныштырып, аты Азиза 26 жашта Кыргызстанда төрөлгөнүн жазган. Жардам алуу үчүн баштапкы төлөм катары 5 000 сом которуу керек. Акча көбөйтүлүп, өзүлөрүнө 10%, калганы баштапкы төлөмдү которгон адамга берилери жазылган. Каналда акча которуп, ийгиликке жетти деген адамдардын ыраазычылыктарды көрүүгө болот. Мындан сырткары каналда Садыр Жапаров жана мамлекеттик жардам тууралуу эч кандай маалымат жок. Бир дагы мамлекеттик орган мамлекеттик жардам катары 50 000 сом берилет деген маалымат жарыялаган эмес. Акыркы учурда Facebook'та адал акча табуу каналдары көбөйгөн. Айтсак, актриса Айжан Акылбекованын сүрөтүн дагы ушундай жарнамага колдонушкан. Актриса буга тиешеси жок экенин жазган. Политклиника медиасы ушул сыяктуу алдамчылардан сактануунун жолдорун сунуштайт. Биринчиден, соц тармактарда өзүн каржылык кеңешчи катары көрсөткөн адамдардан этият болуңуз. Алардын 98% фейк. Брокердин жоболорун жана шарттарын кылдаттык менен текшериңиз. Убадага алданбаңыз. Эч кандай инвестиция пайда алып келүүгө кепилдик бере албайт. Ишенимдүү булактардан брокер тууралуу сын пикирлерди издеңиз. Брокериңиз улуттук жөнгө салуучу органдын кара тизмесинде же эскертүү тизмесинде эмес экенин текшериңиз. Лицензиянын номерин жана жөнгө салуучу маалыматын аныктоо үчүн брокердин веб-сайтына кириңиз. Жыйынтык: Facebook'тагы араб тилинде жазылган баракча фейк каналдын Садыр Жапаров жана мамлекеттик жардамга эч кандай тиешеси жок. Алдамчылардын кайырмагына илинип калуудан сак болуңуз.